Урматтуу көрүүчүлөр, assалому алейкум. Бул Швейга программасы, аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Бүгүн биз ушул Кара Суу районуна караштуу Башбулак деген айыл аймагына карайт. Бул Эшме деген айылга келдик. Бул жерден азыр Жумаш Султанов дедиңиздер да фамилиясына. Султанов Жумаш деген жаран бизге арыз жазган. Себеп дегенде мен өзүм өмүрү ушул жерде өмүрүм өткөздүм дейт. Мен деле жашым бир 50-60ка чамалап калды дейт. Ушул жерде жашап, ушул жерде турмуш кечирдим дейт. Анан күндөрдүн бир күндөрүндө дейт, мына ушул үй бир туугандарымдын ортосунда талашка түшүп калды дейт. Азыркы күндөгү жасалган документтерин бизге көрсөтүп атат. Мисалы ушул госрегистрдан берилген, мамлекеттик каттоо мекемесинен берилген документин бизге көрсөтүп атат. Көрсөткөн учурда, биз көргөн учурубузда азыр үй бул талашка түшкөн үй, баласы Эрлан деген, Жумашев Эрлан дегенге катталып тургандыгын көрдүк. Эми бул буну менен гана азыр биз акыйкат ушул тарапта экен деп айта албайбыз. Буну биз мамлекеттик каттоо мекемесине барып дагы бир сыйра тактап, анан аныктайбыз, аныктыгын билебиз. Бир тууган эжеси менен бир тууган сиңдиси карындашы талашка түшүп, мисалы кыскасы азыр бул арада соттук дагы бир процесстер жүрдү дейт. Ушул Жумашеванын аялы, өмүрлүк жолдошу. Анан биз эми ушул теманы улап бүгүнкү Швейга программасынын чыгарылышын күзөтөбүз. Күзөтүп туруңуздар, акмалап туруңуздар. Алда да кандай окуялар жүз берген, мамлекеттик органдар буга эмне деп жооп беришет. Жакшылап баам салып туруңуздар. Эми мынау Жумаш ул бала. Үй Жумашка карайт. Анан эми кыздар үй талашканды мен эми угатам, ушу жашка келдим. 83кө келдим. Менин 7 балам бар. 7 балама баш бербей кичинеги уулума былтыр өткөргөнмүн. Акыл эсим барында өткөрүп берейин балам. Эстен тай элегимде деп. Анан балдарымы, кыздарымы чакырып алып, кийин соңку гәбі сөзүңөр болбосун балам. Бәрің үйлүү кылдым, өлгүчүңдү жайлуу кылдым. Тирикчилигиңер, казаныңар асылуу, карыңар салынуу, атамын үйү калды эле, апа бөлүп бердиңер деген сөзүңөр болсо, мен айт элегимде, өкмөткө бар элегимде айткыла дедим. Кейін соңғы қағазды алып алғаннан апам өліп қалды эле, үйді бөліп алат элек деген сөзүңөр болбосун. Десем, жок апа, бәрибиздин казан табагыбыз өзүбүздү. Өткөрө бериң балаңызга деди. Колумда балам өткөрүп бергенмин. Анан мен бул кыз бала келип атанын үйүн талашат дегенде эми угуп атам балам. Мына 83кө чыгыш аз эле экенби? Hiç мындайды уккан эмесмин мен. Мен деле кайынсиңлерим бар, кайынлерим бар, кайнатаман үй калды, жай калды. Кудай сактасын, бири-бир өгөй элеңер, кага элеңер бөлөбүз дегенди билбеди. Булар бир тууган, бир эне, бир атадан. Менин сөзүм ушул калыстыгым. Рахмат, рахмат. Абдан кыска нуска сүйлөдүңүз да. Силер эмне болсо элдин үстүндө жүргөн адамсыңар. Жакшынıyam bilesiңер, жамандıyam bilesiңер, алыстıyam bilesiңер, жакындıyam bilesiңер. Кыз бала мыйман. Ушулардын эшигине ата-энеси жок болсо келип бир кесе аш ичип кетсе көңүлдөрү серип кетет. Атамын үйү деп. Паркы менен келип, паркы менен кеткени жакшы. Талашып аткан ким? Талашып аткан эми ошо кыздар да. Жалпы кыздарбы? Жалпы кыздар. Bular akar çakar üylü caylı olup buna gelin alıp nevre bagıp oturuşat. Em şu yaşka gelgende üy talasa jakşı. Бүгүнкү ушу талаштагы ушу түшкөн ушул турак жайдын ээси мен болом деп мисалы үчүн ушул сизден азыр ушул турак жайды ким талашып атат? Эжем талашып атат. Эжем менен карындашым. Бир тууган эжеңиз, бир тууган. Бир тууган эжем, бир тууган карындашым. Ошо мана үйдү бересиң мага дейт. Неме кылып, биз барып отурабыз деди. Мен бербейм дедим. Качандан бери башталды бу талашчы мисалы үчүн? Качандан бери талашып баштадыңыздар? Эмне себеп болушу мүмкүн бу талашка? Ошо бийил көбөйдү да, бийил келип
ошо талашты да мына кел немем алды келип. Жок, бир себеп болушу мүмкүн да, мисалы буга чейин карым катнашта мамилелешип, учурашып, ысыкта сууукта бир эле болуп жүргөнсүздөрбү? Ооба, неме кылып эле жүргөнбүз. Ошо үйдү бересиң, мага өткүзүп бересиң, мага бересиң деди да үйдү. Жумаш ага, мындай да. Сиздер канча бир туугансыздар? 6 бир тууган, 3 кыз, 3 уул. Азыр талашка канча бир тууганың сиз менен талашып атат бул үйдө? Азыр ошо 2 карындашым талашып атат азыр. Эжем менен ошо карындашым. Сиздин азыркы талашка түшкөн үйүңүздүн расмий документи бар, а? Бар. Кана көрсөтүңүзчү мынакей. Бул талашка түшкөн үйдүн мамлекеттик актысы, бул кызыл китеби деп коелу мисалы үчүн. Бул жерден урматтуу көрүүчүлөр, Ниязов Эрланбек Жумашевич дегенге катталыптыр. Менчиги ээс деп турат экен. Бул Султанов Жумашбой Абдыкаримовичтан өттүр эле 2018 жылы бул жака. 2025 жылы катталыптыр балаңызга. Атадан балага өтүптүр да, кыскасы турабы? Белек кабыл алуучу тартиби менен турабы? Сиз белек катары бул жака берипсиз да балаңызга. Сизден мисалы талашып аткан мынол үйдүн расмий документи мынол да турабы? Мынол менин колумда турган. Бул мынол үйгө даярдаган бул да Эрландын үйү. Жок, Жумашбай кызы Күмүш көткөн үйү. Бул сиздин кызыңыз болобу? Күмүш дедиңизби? Госакка барсак, мен заксыз жок кетип, мага каттабай коет да бул үйдү. Ана кызга каттатып койсок, бир күнү гос регистрден келип, архитектура келди. Мен да губернаторго чейин бардым. Мына үй үчүнчү биз бу талаш болсо, жок дегенде ушул үйдү сактап калайлы депчи биз деп барсак, анан келишип, мына технический паспорттарын алып кетти. Бул жараксыз. Себеби бул немеден мунапыска кире турган жер деп алып кетишти да. Ошол азыр ошондой. Бул мунапыска мынол айыл ортосундагы жер эмне илешип калыптыр? Сурадыңыздарбы? Сурадык. Мен губернаторго чейин бардым. Эмне себеп экен бул? Эми айылдын ортосунда турбайбы бул? Же жол бекен бул? Жок. Бул токтом боюнча талаш үй. Токтом боюнча 22 эле соттук экен. Токтом боюнча. Онан кийинкисин биз барбаган жерибиз калбады. Гос регистрге чейин барсак, токтомдо 22 эле соттук турат да. Анан 22 сотунун айланасы болуп калат экен. Мынадан буяк эле. Мына тамдын эле буягы 22 сот чыгат экен. Ошондо сиздер бул жакты мыйзамсыз салып алып турсуздар деп айтып атат ошондо өкмөт? Ошондой деп атат. Мыйзамсыз деп табылды бул. Буну эми фундамент салаардан мурда мисалы бир документтин негизинде салдыңыздар да уруксат алып туруп турабы же кандай болду? Же эч кимге уруксат албай салып койсуздарбы? Жөн эле салса болот экен деп эле салып бериппиз да биз дагычы. Кийин бул ушунча жыл бул салынганда 7 жыл болуп атат. 7 жылдан быйыл мартта бул мыйзамсыз салынган өкмөттүн жери бузабыз дегенге чейин келишти. Анан биз жүгүрүп калдык да. Сиз бул Жумашованын аялы болосуз, Аялы болом. Эми талаш туура эмес да бул, эми эркек балага Ал калат. талашып аткандардын үй жайы барбы жокпу? Болгон. Олордун үйү бар, үлүш алган болгон бай чоң эжебиз. Олордун баары сатып жүргөн дейт. Эми мен укканым жок. Ошол. Анан бай үлүштөрүн саткан дейт. Немелерин сатканды бир шаарда турган өзү. Нар жагын билбейт экенмин анан. Сизде кандай ой бар? Мен бияк Жумаш аканын укасы болом мен. Бир тууган, бир тууган эмес, тууган да мындай тууганбыз. Бияк жеңе, буяктын эжелери эжебиз болот. Ол эжебиз деле 70-ге чыгып калган. Бияктын эжеси. Кийинки эжеси деле 60-га чыгып калган. Олар эми турмушка чыгып бала чакалуу болуп кетишкен. Бул жерге деле кам-кам эле келишет. Келип деле жартышпайт. Анан кийин келип туруп ушулардын үйлөрүн талашканга мен ошо кайраң болдум. О кыз бала болсо, бала чакалуу болуп, балдары үйлөрдү салып, жайланып бардыгы 46-га чыгып калды. Балдары деле 40-тан ашып кеткен балдар. Анан кийин эмнеге келип атасынын үйүн, абамдын үйүн талашып атышат да. Анан булар деле момун адамдар да. Бирөөгө катык сөз жок, анан келип жумшак буларды аргындар кыйнап атышат да негизи. Кош нерсе болосуз дейм бир жерде. Кош нерсе болом бир жерде. Тууганы болосуз бир жерде. Көрүп нетип жүргөнбүз. Бул абам көз өттү, чоң энебиздин көз өттү. Бардык ушу жеңим акам мыса жош неме анан жеңим бардыгын ошол кыймылдап турган өзү негизи ушу жеңиңиз болот. Мен билгенден бери 40 жыл болуп калды келгенечи. Онун арасында нары бери болду, жакшылык жамандык болду.
Анан эми кайната кайнесин ошо эркек балдар өздөрү көмдү, өздөрү каадасын баары өздөрү кылды. Анан кыздар келип алып мынанда биз кылып атабыз, биз андай дептир. Кыздар эми 1-2 жылда 3 жылда бир келип ушуну тополоңду кылып коюшат да. Эми быйыл тополоңду мен көрбөдүм го, ошо Орозонун күнүндө бул ошо келини менен көчөгө чыгарып койду деп мечитке бар жокко барды, айылдын бар жогуна барды. Анан эми түшүнбөйсүң кимдин экенин. Эми ол эжебиз мына Кызыл Ордо айылында жашаган. О жерден үй алган, илгери атасы мынеден жер алып берген. Үй салып, ол үйдү ham сатып кеткен да. Онан кийинкиси атасы тиригинде бул кыздардын баарын үйлүү жайлуу кылган. Анан келип алып буларга эмнеге талашып атат билбейм мен. Эми булардан таласа талаша берсин, эми ана ооруган баласы бар. О бала ham 35-ке чыгып калды, ооруйт. Onu bir gündük oğurganını olur hiç kim görgen emesin. Misal men de görgen emesin, şu ökü azdan tartıp atat. Ha geçe gelgenen o balanda oğrusu köyüp ketti. Kıynalıp atat. Bul geçke mına bermetin kılgan işin üçten biri men kılbayım misal içi. Bul şu 5 kol 5 yıllık var şu mektepte polcuydu. Kattan mektepte şu özücüydü. Hem bana 2-3 ta nime koşup verdim storuşlarını. Güyösü olsa şu kara cumuşta mal kaytarat, mal karaşat. Erдің кезісін бағышат бұлар. Емілі баласы орып қалып, онша мүтешке неме қылбай қалды, қаралашпай қалды. Ана бұл ежелері неге талаш отады, білбеймін. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр эми биринчи тараптын оюн алдык. Себеп дегенде объективдүүлүккө маани беребиз. Эки тараптын оюн айтырмайынча биз программаны бере албайбыз. Бул деген мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан биз азыр биздин үйдү талашып аткан деген ушул Жумаш агабыздын, Султанов Жумаш агабыздын бир тууган эжеси Калыс Султанова, анан Кундуз Султанова деген бир туугандарына барып, дагы алардын оюн ортого салалы деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде алардын да бир билгени бардыр, бир себеби бардыр. Эмненин негизинде бул үйдү талашып аткандыгын алар дагы өз оозу менен айтып беришсин. Эми туугандардын маселесинен атамы багышкан эмес олор. Жиндилени эле бирди тууп качып, экини тууп качып, ошентип жүрүп 4 тууган. О жинди жеңем ям сөзүнөн билгендирсиң, эми силер эстүүн эмесиңер. Акам жош момун, Кудайдын момуну. Жумат элеке беле? Жумаш экен. Анан кийин ошентип жүрдү. Кампырчал атамы мен турмушум болбой 2 балалы болгондон ошо өзүбүздүн айылга чыкканмын. Кайтып келип кампырчалды карап, кызым экөөбүз ошентип багып жүргөнбүз. Булар квартира, шаарма шаар, кампырчалды карабайм, мен бакпайм, аптикарым кимия дейт эле. Ошо айылдакылар ham билет. Кайнене же кайната деген эмес. Жеңем. Келиниңиздер ошондо? Жеңем. Бермет мен жеңем болот. Айта бериңиз. Ошентип жүргөн, анан кийин атам омалда токтом болчу эле го, үйдүн документтери. Туура, айыл өкмөттүн токтому. Ооба, ошо токтом менен ошо токтомдун кагазын атам рамалык 2 жыл мурун өтүп кетелектен мурун ошо кагазды мына кызым мынаны документти бекит десе, мен ошо ойдон балыштын ичине бекитип жүрө берип, мен ата шуну мен документ кылып алайын дебепмин же мен ток болгонмун, мен буларды мындай оюн каяктан билем. Ошентип 10 жыл атам 2 жылдан кийин атам өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин апам бар деми. Апам менен ал мен биз шаарда иштейбиз, шаарга келип квартирада туруп, анан апам алып келип берде бакканбыз. Булар ошол жерде апам карабастан ошол жерге кухняга бөлүнүп жашашкан. Анан кийин биз буяка келе бергенден үйгө кирип алышыптыр буларчы. Анан ошол жерде атамдын чоң навеси бар эле. Навести бузуп нар жака баласына үй салып берип коюштур. Анан кийин 10 жыл мени ошо балышымда жүрөт. Ол токтом кагазчы. Же оны апама өткүзүштү билбеппиз, же апаман неме кылбаппыз, ошентип жүрө бериппиз. Анан 2 жылдан кийин апам өтүп кетет. Апамы багып карайбыз биз. Анан апам өтүп кеткенден кийин анан кийин булар ошамалда уйларды же үйдү гострахбы же страхованиябы ушундай деген неме чыккан эле. Билесиңер. Анан ошондой кылабыз биз деп, анан кийин булар шаарга келет. Келип анан эжеми алдап сулдашып,
үлүштүк жердин китеби ham менде болот, токтом кагаз ham менде болот, балышта тигилүүчү. Анан кийин эжем башын айландырып ушундай страхование кылабыз ана мына десе, анан эжем ошону бериптир, ушундай кылат экен десе, анан кийин мен ам эми олордун оюн кастан билем, берип коем баягы үлүштүк жердин китеби менен немени, баягы токтом кагаздычы. Токтом кагазды берип койсом эле булар барыптыр жинди жеңем эч кимге айтпай дебестен барып бул немеге пул берген, баягы нотариуска пул берип, бул акамдын атынан документ кылдырып алат. Документ кылдырып алып, анан кийин жүрөт. Анан кийин ону биз билип калабызбы? Билип калып, анан кийин биз атамдын өлгөнүнө күнүнө барабыз, көтөрүнүп, күрүч, май, баары нам пандан бери көтөрүп барабыз. Куран окутуп келебиз, кошуналарды чакырып. Ошентип жүрүп 17 жыл болуптур, ошентип жүргөнүбүзгө. Анан бир күнү эжем мага айтпай эле, "Буй силер ham бир атам апама кичине Куран окутуп койбойсуңарбы?" деп акама чалат. Чалса акам катынын айтабы жеңеме Нияза Берметке. Мен кылбаймын, этпеймин, өлөмүн деп тамга жипти көтөрүп жүгүрөт. Анан акам бизге чалат, ана жинди өлөм деп атат. Десе, анан онда барбай эле коелу десек, анан акам менен макул барбай эле койгула дейт. Анан биз барганда эле ошо үйдө алат, шунтип эле бизди кабыл албай эле кагып, силкип эле ушундай мамиле кылат ана жинди жеңемчи. Ошентип жүрдүк, анан кийин бир күнү эле анан кийин кече жакында Орозодо дагы Куран окутуп коелу деп барсак, мен немени чакырам, милиция чакырам. Биз туура өзү менен нампандар бар жок, күрүчтөрдү көтөрүп алганбыз. Антем аксакал чакырам дейт. Бар чакырсаң чакыра бер дедик. Аксакалдар чакырып келди. Аксакалдарды ham айттык, шундай болгон. Биз законный кылып бөлүп алабыз дедим атамдын мүлкүн деп. Эжем экөөбүз ошенттик. Десек, анан олар ham ону законный неме кылсаңар деп кетишти. Кеткенден кийин бу жиндилерин мен квартирага чыгам, палаганы түкүн, өлөм деген адаты бар. Шинтип өлөмүсүнүн палан түкүн дей берди. Анан кийин документти кандай кылдырып алдың десек, мен кылдырып алдым палан түкүн. Ким кол койду ого? Одан кийин анан бул акама анан мына эки үйдү, эски үйдү баласына Ниязов Эрланга наркы жаңы салган, атамдын абесин бузуп салган үйүнө кызы, турмуштагы кызына документ кылып, кызыл китеп кылып алышыптыр. Бизге айтпай дебей. Эми ошону жиндиленип ал элтирге жүгүрөт, алы башкага жүгүрөт, ошентип жүрөт экен. Эми бир туугандар ошо бөлүп алабыз, булга бербейбиз. Ого мен аманатка кыянат кылып, атам мага таштап кеткен нерсени мен ушуларга берип койдум. Бу адамча болушпады булар. Мен буларды бардык жерде талашып атканым жок. Мен өзүмдүн долямды талашып атам бул жерде. Сиздин канча доляңыз болуп калышы мүмкүн ошол үйдө, мисалы? Эгерде үй мисалы 1 миллионго атамдын үйүн алам мен, атамдын үйүн алам. Булар навести, канча метр навести бизге айтпай дебей бузуп, навести нар жака баласына салып алышты, бизге айтпай дебей документти кылып алды. Ошо атамдын жерин берсин мага. Мыйзамдуу делген өзүнүн ченемдери менен болгон. Ооба, атам документти мага таштап кеткен. Ошол үйдү мага берсин, ошо нар жака өтүп кете берсин, ортодон бөлүп койсун. Ортодон бөлүп нар жагы ошолорго жетишет. Булар ана Эрланга дагы жер алып сатып ийди, бул Ниязов Эрландыкын, кичине баласыныкы Арзыматтыкынан жер алып сатып ийген бул. Анан азыр эми эмне болот ага жыйынтыгы? Жыйынтыгы эмне болот деп ойлойсуз? Азыр ошол үйдү алам мен, азыр мен сотко берип атам булардычы. Сотко берип атам, документтерди тууралап атам азыркы күндө. Кудай кааласа жакынкы күндө сот болот, сот чечет. Ошону калысыжы, мисалы үчүн ошол кызыл китепти мамлекеттик органдар бергенде эми ошол убагында кандай жол менен алган эми ал бир өздөрүнө маалым. Биз журналист катары суроодо, мисалы үчүнчү, азыр сиз сотко берип атасыз эми ошо жагдайлардын баарын эске алыңыздар деп туурабы? Ошондо сиз тиги кандай документтин негизинде сотко көрсөтүп атасыздар, эмне документти мен ошо документти жокко чыгарылсын, кызыл китептер жокко чыгарылышкан. Түшүнүктүү. Неме өзүмө өтүшүн ошонун тууралуу азыр мен буларды сотко берип атам. Ниязов Эрланды дагы берип атам. Күмүш кызы, Жумаштын кызы Күмүштү берип атам.
Султанбай уулу Жумаш акам үчөөбүз тең азыр бул жерде сотко берип атам. Анда бул нерсени ушул сизге барып интервью алалы дедик эле калсыжы. Анан бирок сиз Интервью азыр бербейм. О жинде ошентип элтирге барып интервью бере берет. Мен интервью бербей эле бүтүрөм мен. сиз калсыжы мисалы биз өзүбүздүн бул баягы мамлекеттин жумушуда мен сизден бир азыр мисалы үчүн ушул сөзүңүздү жазып койсом боло береби уруксатыңыз менен? Ушул сиз мисалы баары бир экинчи объективдүү маалымат кетиш үчүн мисалы ушул мен айткан сөздөрдү жазып коёбуз деп уруксат бересиз, жазып кое бер ошо. Баары эки тараптан айтылыш керек да, ол ооба да эртең мисалы эки тараптуу болбой калса мисалы эртең бизге да мыйзам тетириш деп калышы мүмкүн да, ошон үчүн сиздин уруксатыңызды сурап анан жазайын дедим эле да. Ооба, ошо. Эжеси менен карындашынын так мага карындаш болуш керек кичинекей. Биз эми алар кичинекейибизде көргөнбүз да, келип туруп менден үлүш жерлердин данныйларын сурады да. Кайсы жылы сурады? Кече жакында. Кече жакында. Кече жакында бир 3 ай 4 ай болуп калды. Келип менен сурады эле, мен айттым, бул дыйканчылыгынын жетекчиси, баягы неменин жетекчиси ким болсо ошол келип арыз жазса биз тактап беребиз дедик. Анан эгерде сизге ушунчалык керек болсо, биз сизге өзүңүзгө гана тиешелүү жерди, мисалы 2 сотик сугат жер, 25 сотик кайракы жер, 25 сотик чөп чабык. Ошосун гана тактап бере алабыз. Бул мындай болгон, сизге түшүндүрүп берейин да, мына 21 сотик болсо, мындай болуп турат, олордун конфигурациясындачы. Мындай кылгандагы мынауны Эрлан деген балага турлаган, баласына бөлүп берген, атасы мурас кылып. Мынаны кызына турлап берген. Күмүшай деген. Күмүшай 21 сотикти 21 сотиктин. Мына жерде 21 сотиктин 10 сотигин мына баласына, 11 сотигин мына кызына турлап берген. Эми бул мисал айттым да, сотигин точно билбейм го. Экөөнүн өзүнчө кызы бар. Бирок мына жерде 4 сотик отдельный дагы бар. Бул эч кандай документке тиешеси жок. Бул жерге Эрлан үй салып алган. Эрлан үй салып алган. Талаштагы жердин Эрландын үйү бул. Бирок бул Эрландын апасы айтып атат, эжелерим келип ушул целый биздики болуш керек дейт. Биз аны бере албайбыз да аны биз. Биз укугу катталган жерди гана айтышыбыз мүмкүн ушул адамдыкы деп. Укугу катталбаган адам жерин бере албайбыз. Архитектор болуп иштепсиз, мына жер адиси болуп иштеп атасыз. Жегеле ушул тармакты мисалы профессионалдуу өкүлү катары айтсаңыз, мисалы үчүн азыркы күндөгү Султанов Жумашбаеванын документи мыйзамдуу негизи эле. Анан атадан балага өткөзүү же белекке берүү тартиби менен өткөргөндүгү дагы мыйзамдуу. Мисалы сиздин көз карашыңызда пикириңиз. Жок, эгерде бир тууганда мен пикирим боюнча мисалы канча бир тууган болсо согласие бериш керек да. Согласие бербесе мүмкүн эмес. Бере албайт да. Балага ошол өткөрүү тартиби менен, белекке берүү тартиби менен деп жана кызыл китебинде жазылып турат да. Белекке бердим деген немеси болуш керек да, бирок атасынан. Бир гана могул Эрлан ошол майыптуу бар баласынын үйүн эми өкмөт өзү жасап бериши мүмкүн турабы? Жасап берип атат уже. Жаза берип атасыздар. Болду, ушул эле маселе. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мисалы үчүн ушу Султановдордун ортосундагы же болбосо бир туугандардын ортосундагы жер талаш, үй талаш маселесин. Биз эми баягы колунда жакшыбы жаманбы, бирок ошол биринчи ушу ата жайынан калган турак жай боюнча дагы ушул Жумаш Султановдун колунда документи турган экен. Ал болсо кызына, Күмүшай деген кызына белекке берүү тартиби менен өткөрүп берген документи бар экен. Андан кийин ушул жанагы Ниязов Эрлан дегендин баласынын дагы үйүнүн кызыл китеби бар экендигин дагы өзүңүздөр баамдадыңыздар окшойт. Эми бирок ушул талашып аткан ушул бир туугандар ушул Кундуз Султанова анан Калыс Султанова деген эжелердин мага берген маалыматына караганда, бул боюнча иш токтобойт, соттошуп, акыйкаттык адилеттүүлүккө чейин жетебиз деп атат. Себеп дегенде менин атам Султанов Абдыкерим деген атасы ушул Калыс Султановага үйдүн документин берген экендигин бизге айтып берди. Эми биз Калыс пикирибизди бул көрсөтүүдө сиздерге чагылдырдык. Эми канчалык деңгээлде бул маселеге улуу урматтуу соттор чекит коет, анда убакыт көрсөтөт. Бирок ошол жанагы ушул жалпы аймакка салынган, бирок мунапыска кирбей калган деген ошол жанагы Ниязов Эрлан дегендин үйүн айыл өкмөттүн жер адиси айтты. Бул мунапыска киргиздик деди, жакында техникалык паспортун да колуна алат, мыйзамдуу деп эсептелет деп айтты.
Эми калган нерселердин баардыгын ушул ата жай боюнча экинчи маселе ата жай боюнча талашка түшкөн ушул турак жайдын тагдырын бир гана ушул урматтуу дагы бир жолу кайталап коеюн, соттор аныктайт, чечет жана чекитти коет. Биз калыс пикирди гана жарыяладык. Дагы бир нерсени эскертип коеюн, биз ушул Султановалардын өзүнөн интервью алганга мүмкүнчүлүк болбоду, бирок сурандык, бирок аудио маалыматты таратып коюусун өздөрү уруксат беришти. Кийинки Швегенин эфирине жолукканга чейин сак туруңуздар.